Бул Манас районунун Үч Коргон айыл аймагына алып баруучу жол. Жол түшкөнү биринчи жолу асфальт төшөлдү. Каражат республикалык бюджеттен бөлүнүп 14 миллион 950 миң сом жумшалды. Жасалган иштердин сапаты менен ыйгарым укуктуу өкүл Бакытбек Нарбеков жеринде барып таанышты. Анткени миллиондогон каражаттар жумшалып, жасалган жумуштардын сапаттуу болуусу керек. Үч Коргон айылынын жолунда туруп атабыз. Бул жерде дагы 2 километр асфальттоо иштери аткарылып бүткөн. Бул негизинен Талас областына быйылкы жылы 32 километрдин тегерегинде жол кирген. 2022 жылдын 8 айы гана болуп атат. Жалпы иштер бул март айынан башталат. Эми 5 айдын ичинде баарын жасап койсок, бул жакшы көрсөткүч болот, бирок жылдын этегине чейин жөжөнү күздө санайт деген сөз бар Кыргызда. Күзгө чейин жетиш керек. Бул созулуп кетип аткан же болбосо ар кандай кээ бир учурларда убагында аткарылбай калган иштер боюнча да атайын жооптор берилет. 2 километр жердин асфальтталуусу жолдо жүрүүчүлөр үчүн ыңгайлуу болуп калды. Мындан улам айыл эли жасалган иштер үчүн ыраазы. Жол өзгөргөн аябай сонун болупту, жолго жакшы. Рахмат. Мурда мындай эмес болчу. Кандай эле мурун? Машина жүрөт эмес аябай. Казыр жакшы, Кудайга шүгүр. Рахмат жолу оңдогонуна. Жылына 3 километр оңдоду деле бир топ жер оңолуп калды. Кудайга шүгүр. Бияга тамасы косуп, бияга Маназарга барып калды. Чоң капка көзөмөл өткөрүү жайында быйылкы жылдын эсебинен 4 миллион сомго асфальт төшөлдү. Мындан сырткары унаа өтүүчү жолго бетондор коюлуп, тартипке келтирилген. Бул каражаттарда мамлекеттик бюджеттин каржылоосу менен ишке ашкан. КППнын ичиндеги 1 миллион 180 квадрат метрге асфальт укладчик менен асфальт төшөө жумушу жана аң чөнөктөрдү жамоого 200 квадрат метр асфальт ямыштын ремонт жүргүзүүгө иш каралган. Мындан тышкары КППнын сырткы тарабында кире беришине 145 метр аралыгына кошумча бир полоса жол куруу мерчемделген. Бүгүнкү күндө асфальттоо иштери 100% аткарылып бүтүп, азыркы учурда ошол ортосунда жолду эки тарабын бөлүп туруучу железобетонный конструкциялар орнотулуп атат. Ыйгарым укуктуу өкүл Бакытбек Нарбеков көзөмөл өткөрүү жайындагы унаалардын жана жүргүнчүлөрдүн тынымсыз кыймылына байланыштуу мындагы тартип менен тазалыкты жөнгө салууну тапшырды. Шарт түзүп бериш керек. Мына элдердин өтүшү бер эми чагара мамлекеттин негизги дарбазасы деп коет, мында билесиздер. Ошол дарбазадан өткөндө бу жерде биз ошол деңгээлинде кармап турушубуз керек. Быйылкы жылдын эсебинен облус боюнча жалпысынан 32 километр жерге асфальт төшөө иштери жүргүзүлүүдө. Социалдык тармактарда тараган Айдаралиев айыл өкмөтүнө барчу жолдун 1 километр жерин оңдоо иштери да башталат. Өтмөк ашуусундагы жолдун кейиштүү абалга келишине байланыштуу ал дагы жөнгө салынууда. Анткени бул жол 2006 жылы акыркы жолу реконструкцияланган эле. Бакытбек Нарбеков Талас дарыясын бөлүп турган кыргыз-казак чек арасында болду. Анткени Казакстан тараптан дарыянын жээги бекемделгенден кийин суунун нугу өзгөрүп, Кыргызстан тараптагы жээкти суу каптай баштаган. Альянс алтын өнүктүрүү фондунан 1,5 миң тонна, Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Талас облустук башкармалыгы тарабынан 1 тонна күйүүчү май бөлүнүп, дарыянын жээгин бекемдөө иштери аягына чыгууда. Суунун нугу өз жагына бурулуп, мындан тышкары мынакей чек арачыларыбыздын да сүйлөшүүлөр менен өзүбүздүн дагы Талас Тараз областынын акими менен да сүйлөшүүлөр негизинде казак туугандар дагы өзүнүн бекемдеп койгон жээктерин кайра артка тартышып атат. Анткени мынакей суу жырып кеткенине байланыштуу 2 күн суу токтотулган. Ошол негизинде аларга дагы көйгөйлөр жаралып, бүгүнкү күндө бири-бирибизди түшүнүп, мынакей кайра булар дагы өз тарабынан жардам берип атат. Бул жумуштар чек араны сактап калууда мааниси чоң. Анткени чек ара суу менен белгиленгендиктен дарыянын жээгин бекемдөө өтө зарыл. Адилет Артыкбеков, Рахат Бейшалиева, Чыңгыз Боккошев, Манас району.